Биринчи окууда мыйзам долбоорун жогорку кеңештен ортурулап чыкканда өзүңүздөр күбө болдуңуздар, бир топ талкуу болду. И ошол жерде 70-80% биздин депутаттар колдоп чыкты. Себеби азыркы 100 миллион сом деген сөз бул доначисление УЛП Тойшубаевич айтып кеткен. Убагында арзыбаган каражат төлөп келген. Миллиондогон каражатты ошол жерде бир букмекердик контора айлантып туруп, арзыбаган бюджетке каражат төлөп келген. Азыр 57 субъект отабыз, бирдин маалымат боюнча 107 субъект 6 миллион сом тегерегинде гана каражат түшүп келген бир жылда. Мына ошол мыйзам долбоор көтөрүлгөндөн кийин аларда ойгонуп баштады. Кантип өзүбүздүн жаныбызды сактап калсак, кантип ошол бүгүнкү ойнолуп атканды нерсени да улантсак. Маселе азыркы биздин келечек муун, бүгүнкү мектеп окуучулары, студенттер жеңил ойлуулукка барып, оңой оокаттын аркасынан түшүп, виртуалдык дүйнө менен жашап атат. Полияга чыгып, топ теппестен, ошол букмекердик конторага кирип туруп, топ тепкенден аркасынан ставканы коюп, арзыбаган акчасын уттуруп, ата-энесинин жонунан кайыс тилеп атат. Өзүнүн чөнтөгүн кактатып атат. Бир эле студенттер эмес, ушул мамлекеттик кызматкерлер да бар арасында. Биз арзыбаган каражат деп туруп, келечек муунду ойлойбузбу же бүгүнкү ушу 17 миллион түшө турган каражатты ойлойбузбу? Анда атабайт, анда принцип кабыл алайлы. Таптакыр биздин профилдик комитет бюджеттен кыскарта турган мыйзам долбоорун таптакыр колдобойбуз деп туруп. Бала бакчаны колдоп берип атабыз, башка маселелерди колдоп берип атабыз. Бул аргументтүү эмес деп айтат элем. Бүгүнкү күндө каражатты сактайбыз деген менен келечек муундун тагдырын биз тобокелге салып атабыз. Ошондуктан экинчи окууда дагы колдоп берүүңүздөрдү суранам. Рахмат.